Саламатсыңар балдар. Кутман күнүңөр менен. Барыңарга ден соолук, жакшы маанай жана ийгиликтүү күн каалайм. Бүгүн 7-24 күнгө шейшемби. Сабактын темасы көнүгүү машыгуу. Бир өңчөй мүчөлөрдүн түрлөрү боюнча. Тема наша сегодня просто упражнение по виду однородных обстоятельств. Сабактын максаты, цель урока. Сабактын максаты биринчи, бир өңчөй мүчөлөр боюнча алган билимдерибизди бышыктайбыз. Первая цель – это закрепляем знания по виду однородных обстоятельств. Экинчи максат – байланыштуу кептерибизди жана сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Развиваем развитие речи и связь слов балдар. Үчүнчү – эл жерибизди сүйүүгө тарбияланабыз. Третья цель наша – учимся любить Родину. Бул биздин сабактын максаты. Эми кеттик. Өтүлгөн темалар боюнча кайталоо жана эске салуу. Повторение по прошлой теме. Карагыла, кайталайбыз. Чогуу иштейли балдар. Бышыктооч деген эмне? Жана ал кандай суроолорго жооп берет. Что такое обстоятельства и на какие вопросы отвечают? Бышыктоочтун кандай түрлөрү бар? Аларды атап бергиле. Какие виды есть обстоятельств? И назовите их. Бир өңчөй бышыктоочтор деген эмне? Что такое однородное обстоятельство? Алар канчага бөлүнөт? Однородное обстоятельства делятся на сколько? Кайталадык балдар. Эмесе жаңы темага өтүп кетели. Биздин жаңы тема эмне деп айттык? Көнүгүү жана машыгуу дедик. Бул упражнение. Эмне боюнча экен? Бир өңчөй бышыктоочтун түрлөрү боюнча. Демек, значит, сегодня тема наша упражнение по виду однородных обстоятельств. Биринчи карагыла. Биринчи балдар түзүп көрөлү. Кластер түзүп көрөлү. Бир өңчөй бышыктоочтун түрлөрү. Составим кластер с вами, балдар. Тема называется «Виды однородных обстоятельств». Экинчи, дагы бир кластер түзөбүз. Темасы бир өңчөй бышыктоочтун суроолору. Второй кластер – это вопросы однородных обстоятельств болуп эсептелет. Үчүнчүнү карагыла. Үчүнчү эмне кылат экенбиз? Көнүгүү машыгуу иштерин жүргүзөбүз. Китепти ачкыла. Откроем учебникти. И страница 44 рет 44 бет 61 көнүгүүгө көңүл буркула балдар. Карагыла. Венера, Наташа, Ваня, Айзадалар 9 класста окушат. Суроо турат. Кимдер? Кимдер деген суроо эмнеге берилет экен? Бул Венера, Наташа, Ваня, Айзадалар дегенге берилет экен дагы. Эмне менен байланышты? Булар бир өңчөй сүйлөм мүчөлөрү окушат деген этиш менен байланышат экен. Бир өңчөй сүйлөм мүчөлөрү кимдер деген суроого жооп берсе, анда бул сүйлөм кандай сүйлөм деп аталат экен? Бир өңчөй элүү сүйлөм деп аталат экен. Экинчиге өттүк. Чүй өрөөнүндө кант кызылчасы, жүгөрү, помидор, бадыраң, дарбыз жакшы өсөт экен. Бул жерде карагыла. Эмне деген суроо? Эмне деген суроо эмнеге берилет экен? Эмне жакшы өсөт? Эмне жакшы өсөт? Кант кызылчасы, жүгөрү, помидор, бадыраң, дарбыз жакшы өсөт экен. Демек, бул жерде дагы эле эмне болду? Бир өңчөй ээлер болуп калды. Кийинки өттүк. Лагерде балдар эс алышат, кино көрүшөт, ырдашат, сууга түшүшөт дейт. Көңүл буралы кызыл боек менен басылган сөздөргө. Алар эмне кылышат, балдар?
Эс алышат, кино көрүшөт, ырдашат, суға түшөт дейт. Кимдер балдар? Балдар эс алышат кен, балдар кино көрүшөт, балдар ырдашат, балдар суға түшүшөт. Бул жерде эмне кылышат деген суроого жооп берген канча сөз бар экен? 4 сөз бар экен. Кечиресиңер 2, 3, 4 сөз бар экен. Демек, бул жерде 4 баяндооч бар. Анда сүйлөм, кандай сүйлөм деп аталат экен? Бир өңчөй баяндоочтуу сүйлөм. Кийинкиге өттүк. Окуучулар шаарды да, токойду да, тоону да жакшы өздөштүрүштү дейт. Бул жерде кимдер жөнүндө айтылды? Окуучулар. Окуучулар эмне кылышты? Өздөштүрүштү, жакшы өздөштүрүштү. Эми суроо, эмнени жакшы өздөштүрүштү? Шаарды да, токойду да, тоону да жакшы өздөштүрүштү. Демек, бул сөздөр, бир өңчөй мүчөлөр эмнени деген суроого жооп берсе, анда бул сүйлөм кандай сүйлөм деп аталат экен? Бир өңчөй толуктоочтуу сүйлөм деп аталат экен. Кийинки сүйлөм. Биз тыныгып, тамактанып, эс алып жүрүштү, андан ары уланттык дейт. Бул жерде карагыла. Биз эмне кылдык? Уланттык. Биз кантип уланттык? Тамактанып, эс алып, тыныгып, уланттык балдар. Бул сөздөр кантип деген суроого жооп берсе, бул эмне деп аталат экен? Бир өңчөй бышыктоочтор деп аталат экен. Акыркы сүйлөмдү карагыла. Күз айларында аба ырайы жагымдуу, шамалдуу болот экен. Бул жерде эмне жөнүндө айтылды? Аба ырайы жөнүндө айтылды. Аба ырайы баяндоочу болот экен. Эми кандай болот экен? Жамгырлуу болот экен, шамалдуу болот экен. Булар кандай деген суроого жооп берди. Эгер кандай деген суроого жооп берсе, анда бул сүйлөм бир өңчөй эмнелер экен? Бышыктоочтуу сүйлөм деп аталат экен. Демек, бир өңчөй бышыктоочтор бар экен. Балдар, биз 61-чи көнүгүүнү бүткөн жокпуз. Андан ары улантабыз. Улантасыңар силер үйдөн. Дети, мы не закончили упражнение, 61-е упражнение. Остальные вы будете дома. Это будет для вас домашнее задание. И эмесе кеттик андан ары үйгө эми тапшырма алалы. Домашнее задание. Биринчи карагыла. 2 кластер түзгүлө дейт. Буну биз класстан иштемекпиз. Бирок үйгө тапшырмага берилсе деле болот балдар. 2 кластер. Составим 2 кластера. На тему бир өңчөй бышыктоочтун түрлөрү. Значит, это виды однородных обстоятельств. Экинчи кластер. Второй это бир өңчөй бышыктоочтун суроолору. Второй кластер называется вопросы однородных обстоятельств. Түшүнүктүүбү балдар? Экинчи тапшырма. 61-чи көнүгүү, который только мы работали в классе, да? 61-чи көнүгүүнү аягына чейин иштегиле, бир өңчөй мүчөлөрдөн астын сызгыла. Итак, второе домашнее задание, это 61-е упражнение, дедик. Допишите, балдар, до конца. И подчеркните однородных обстоятельств. Түшүнүктүүбү балдар, вам понятно? Эгер түшүнүктүү болсо, барыңарга рахмат. Бардыңарга ден соолук жана ийгилик каалаймын. Көрүшкөнчө.